Учурда 14 оорукананы куруу жана реконструкциялоо боюнча иш жүрүүдө. Бул тууралуу премьер-министр Кубатбек Боронов брифингде билдирди. Анын айтымында бардык ооруканалар медициналык жабдыктар менен толук жабдылып, тийиштүү персоналдар ишке тартылат. Бул боюнча бардык иштер жигердүү жүрүп, көзөмөлдө турат. Акыркы учурда интернет айдыңында салынып баштаган ооруканалар белгиленген мөөнөттөрүндө бүтпөй калат деген кооптонгон маалыматтар чыгып жатат. Биз буга чейин аймактарда жана Бишкек, Ош шаарларында жалпы 12 объект курулуп жатканын кабарлаганбыз. Аларга дагы 2 оорукана кошулду. Жалал Абад шаарында жана Кара Суу районундагы Чайчы айылында. Учурда 14 оорукананы куруу жана реконструкциялоо боюнча иш жүрүп жатат. Мен өкмөт башчы катары баарыңыздарды ишендирип кетем. Ооруканалар боюнча белгиленген курулуш иштери аба ырайына байланыштуу гана кээ бир объектилер 4-5 күнгө кечиктирилип калбаса, сөзсүз курулуш аягына чыгарылат, деди. Кыргызстанда ооруканаларда 1428 бейтап коронавирус жана пневмониядан дарыланууда. Бул тууралуу өкмөт үйүндөгү маалымат жыйында Саламаттык сактоо министринин коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Акматова билдирди. Ал билдиргендей, үй шартында 4298 адам дарыланып жатат. Бишкек шаарында 231 киши, Ош шаарында 91, Чүй облусунда 137, Ош облусунда 255, Нарын облусунда 63, Ысык Көл облусунда 212, Жалал Абад облусунда 264, Талас облусунда 51, Баткен облусунун ооруканаларында 124 бейтап дарыланууда, деди ал. Бүгүнкү күнгө карата Кыргызстанда коронавирус жуктурган 179 жаңы учур катталды. Учурда Кыргызстанда коронавирус жуктурган учурлардын саны 42325 түзөт. Алардын ичинен 35197 киши айыгып чыкты. 1054 адам көз жумду. Быйыл Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөштөн түшкөн каражаттарга 3 мектеп курулат. Бул тууралуу кабар агенттигине архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинен билдиришти. Коррупцияга каршы күрөштөн түшкөн каражатка жалпы 15 мектеп куруу пландалууда. Долбоордун жалпы суммасы 1 миллиард 199 миллион сомду түзөт. Тендердик баасы 851,9 миллион сом. Архитектура агенттигинен билдиришкендей, бардык объекттердин долбоордук сметалык документтери даярдалып, курулуш монтаж иштерине сынактар өткөрүлгөн. 15 мектепте тең курулуш иштери башталган. 2019-жылы курулуш иштерине 285 миллион сом бөлүнгөн. Быйыл 3 мектептин курулушуна 110,9 миллион сом каралып, ал каражаттын 109,4 миллион сому бөлүнүп берилген. Жыл аягына чейин 3 мектептин курулуш иштерин аяктоо пландалууда. Бишкек шаарындагы номер 12 гимназиянын кошумча имараты, Чүй облусундагы Сокулук районунун Орок айылындагы мектеп, Ош шаарындагы Нариман атындагы номер 7 мектептин кошумча имараты. Коррупцияга каршы күрөштөн түшкөн каражатка Чүй облусунда 2700 орунга эсептелген 7 мектеп жана кошумча имарат, Бишкек шаарында 1809 орунга эсептелген 7 мектеп жана кошумча имарат жана Ош шаарында 500 орунга эсептелген 1 кошумча имарат курулмакчы. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Кыргызстанга 100 кычкылтек концентраторун берди. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлигинен билдиришти. Министрликтен билдиришкендей, көрсөтүлгөн жардамдын жалпы суммасы $59,000 түзөт. Кычкылтек концентраттары респиратордук жугуштуу ооруларды дарылоодо чоң мааниге ээ. Концентраторлор канында кычкылтектин деңгээли нормадан төмөн түшүп кеткен COVID-19 илдети менен ооруган оор абалдагы бейтаптарды таза, жогорку сапаттагы жана тиешелүү концентрациядагы кычкылтек менен камсыз кылууга мүмкүндүк берет. Аталган каражаттар Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн өтүнүчү боюнча COVID-19 илдетине каршы иш-аракеттерди колдоо максатында берилди. Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлиги кычкылтек концентраттарын өлкөдөгү ооруканаларга бөлүштүрүүнү пландаштырууда деп билдирет министрлик. Саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмуна көрсөтүлгөн жардам үчүн ыраазычылык билдирген. Саламаттык сактоо министрлиги Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмуна Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо тутумуна көрсөткөн жардамы жана колдоосу үчүн ыраазычылык билдирет. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Кыргызстанга коронавирустук инфекцияга каршы күрөшүүдө ар тараптуу жардам көрсөтүп келет. Биз буга чейин гуманитардык жардамдын бир нече партиясын алганбыз. Биздин жарандардын ден соолугун коргоо үчүн биргелешкен жана жемиштүү иш-аракеттерибиз ийгиликтүү улана берет деп ишенебиз, деди. Бул гуманитардык жардам COVID-19 илдети менен күрөшүүнүн жана анын өлкөнүн саламаттык сактоо системасына тийгизген таасирин азайтуунун бир бөлүгү. Бул колдоо саламаттык сактоо тутумун чыңдап, COVID-19 пандемиясына каршы биргелешкен аракеттерибизге кошумча түрткү берет деген ниеттебиз, деди Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Кыргызстандагы өкүлү Назира Артыкова. Буга чейин Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Кыргызстанга жеке коргоочу каражаттарды, ПЦР тест үчүн топтомдорду, лабораториялык чыгымдык материалдарды берген.
Өкмөттүн чечими менен 1-сентябрдан баштап мектепке 1-класстын гана окуучулары барат. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинин оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин жалпы гигиена боюнча дарыгери Мария Кушубакова брифингде билдирди. Анын айтымында калган мектеп окуулары онлайн режимде окуусун баштайт. Бүгүнкү күндө 1-класстын окуучуларынын мектепке баруусуна шарт түзүү максатында мугалим, балдар жана ата-энелер үчүн кандай шартта мектепке баруу, мектепке өзүн кандай алып жүрүү жана балдарын окуудан кантип алып келүү боюнча нускама иштелип чыккан. Аны Саламаттык сактоо министрлиги, Билим берүү жана Илим министрлиги менен биргеликте иштеп чыккан. Өкмөттүн 244-токтому менен бекитилген убактылуу санитардык эрежелерде мектепте окуган жана мектепке чейинки балдардын алгоритми жазылган. Иштелип чыккан нускама ошол алгоритмдин негизинде түзүлгөн, дейт ал. Кушубакова маалымдагандай, нускамада биринчиден мектеп директорунун милдеттери жазылган. Мектепти дезинфекциялоо, кире бериште антисептик болушу, балдарды мектепке келген термометр менен текшерүү керек. Ошондой эле 1-класска бара турган баланын үй бүлөсүндө оорул адам жок болушу жана 23-30 бала окуй турган болсо, аны 2-ге бөлүп окуу шарт. Окуучулар класстын ичинде шахматтык негизде отуруп билим алуусу керек. Аны менен бирге бет кап кийүү, санитардык нормаларды сактоо жагы дагы каралган, деп белгиледи Кушубакова. Шайлоочулардын тизмесин тактоо үчүн мамлекеттик каттоо кызматынын кызмат көрсөтүүлөрү мобилдик тиркемеси иштелип чыкты. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын мамлекеттик каттоо кызматынын басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, өлкөнүн санариптештирүүнүн алкагында, ошондой эле жарандарга ыңгайлуу болуш үчүн мамлекеттик каттоо кызматынын кызмат көрсөтүүлөрүнүн мобилдик тиркемесинде жаңы функция ишке кирди. Аталган функционалдын жардамы менен кыргызстандыктар өзүнүн шайлоо участоктарынын номерин жана дарегин тактай алышат. Тиркеме Android платформасындагы смартфондордун колдонуучуларына жеткиликтүү. Play Market'тен мамлекеттик каттоо кызматынын кызмат көрсөтүүлөрү тиркемесин көчүрүп алуу жана шайлоо участкасынын дарегин текшерүү бөлүгүнө кирүү жетиштүү болот. iOS ыкчам тутуму менен болгон телефондордун колдонуучулары үчүн тиркеме кийинчерээк жеткиликтүү болмокчу, деп айтылат маалыматта. Мобилдик тиркемени Инфоком мамлекеттик ишканасы иштеп чыккан. Мындан тышкары шайлоочулар тизмесинен өзүн дагы кантип текшерүүгө болот? Шайлоо участкасына барып, же болбосо тизме порталынан 3w.chekit.tizme.chekit.gov.chekit.kg шилтемеси боюнча кирүү менен, ошондой эле мамлекеттик каттоо кызматынын кол борборуна 119 номери боюнча чалып текшеришсе болот. Чалуу акысыз. Өзүнүн идентификациялык жеке номерин көрсөтүп, 119 номерине SMS жөнөтсө дагы болот. Кызыл Кыя шаарынын тургуну Кайрат Балтабаев мындан 2 жыл мурун Кореяда иштеп, кайра кичи мекенине келген. Жумуш жоктугунан утурумдук курулуш иштери менен алек болуп жүргөн. Былтыркы жылдан тарта шифр чыгаруучу заводко жумушка орношуп, жакшы айлык маяны алып, үй бүлөсүн багып калды. Сырттан иштеп келгени да бул жумушка орношуусуна түрткү берди. Сменде иштеп, сменди үйрөнүп, мындай сменде көп пайда берип атат да. Якта иштеп келгенибиз, майта опыттыбызды ашырганда көп пайда берип атат да. 2019-жылы Баткен облусунун Кызыл Кыя шаарына шифр заводунун курулушу иштери башталган. 1 жылдык шифр өндүрүү көлөмү 3,17 миллион данна шифр, же болбосо 740 миллион сомду түзөт. Шаардагы ири өндүрүш ишкана санитардык нормаларды сактап, пандемиянын шартында да иштеп турду. Бул шифр заводдун иштеши, реконструкциясы пандемияда токтоткон жокпуз. Биз шартты түзүп бердик. Талапты саламат сактоо тармагына айткандарды аткарып иштеп. Заводдо 120 жумуш орну түптөлгөн, жумушчулардын орточо эмгек акысы 8 миңден 15 миң сомго чейин. Заводко сарпталган инвестициялардын жалпы көлөмү дээрлик 298 миллион сомду түзгөн. Өндүрүштүк кубаттуулукту жогорулатуу үчүн Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунун жеңилдетилген каражаттары тартылган. Азыркы этапта 298 миллион инвестиция тартылды бул заводко. Азыркы учурда 2 линия иштеп жатат. 2 линия күнү түнү иштегенде ар бир линиясы 5 миң шифрден чыгарат да. Азырынча 100гө чукул адам иштейт бул заводдо. Перспективада келечекте 150 адамга чейин болот да. Чыгарылган шифрлер Баткен облусунун Калкын жана Ош облусунун Ноокат, Араван райондорунун элдерине сатылууда. Келечекте Өзбекстан жана Тажикстан өлкөлөрүнө экспорттоону пландаштырышууда. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Баткен облусу.